Оболбекова Айсель Кожоевна катардагы жаш принциптерге, идеяларга бай мугалим. Жаш экенине карабай жамааттан ордун таап, башталгыч класстар мектебинде биздин кичинекей окуучуларга түрк тилинен сабак берип келет. Каракол шаарында туулгам. Бул жерден орто мектепти аяктап, 2002 жылы Бишкек шаарындагы Кыргыз-Түрк Манас университетине тапшырып, ал жерден ийгиликтүү аяктап, андан кийин магистратурага тапшырдым. Магистратураны аяктагандан кийин шартка байланыштуу кайра Каракол шаарына бул жерге иштегени туура болуп калды да. Асель айым мугалим болоорун өзү окуучу кезинде эле аңдап билген. Анткени мектепте активдүү окуучу эле эмес, эже агайлардын жардамчысы да болуп, өзүнүн кичүү класстарга сабак өтүүнү жактырчу. Класстарга ушу класском болчумун. Ошол учурда дагы баягы эжелер жок маалда балдарды карап, мугалимдерге жардам берип, ошондоп жакшы окуп жүрчүмүн. Ошондуктан андан дагы ушу кичинекей чагымда эме болду да. 6-класста бул лицейге жанагы тестүрлүгүгө катышып, анан өтүп кеттим. Ал жактан өтүп кетип, Айчүрөккө өтүп, апамдар, маамдар жибербей коюшту да. Кызымды баягы жалгыз кызым болсоң, биякта каласың депчи. Анан ошондон эле калып калдым. Кайра насип экен. Кайра 2002 жылы эле ошол эле багытта түрк тил багытына эле кайра эле окууга туура келип калды да. Мугалим бул бүтүндөй бир муундо, келечекти калыпка салган кемеңгер. Анын жетишкендиги кайсы бир мезгилди оңдогондой болсо, кемчилиги кайсы бир мезгилди талкалагандай болот. Мына ушундай дүйнөдөгү эң жоопкерчиликтүү, түйшүктүү жана гумандуу кесипти тандаган Айсель Оболбекова окуучуларына экинчи ата-эне болуп, ар бир баланын кубанычы менен көйгөйүн көзүнөн таанып, билим деңизинде чоң кемени башкарып келет.